Саламатсыңарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр? Кайрадан силер менен эфирден жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Силерге белгилүү болгондой, май айынын аягында окуусун улантууну каалаган бүтүрүүчүлөр жогорку окуу жайына тапшыруу үчүн жалпы республикалык тестирлөөгө катышууга тийишсиңер. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан учурда негизги тестти милдеттүү түрдө баардык абитуриенттер тапшырышы керек. Негизги тесттин математика бөлүмүндөгү айрым тапшырмаларын чыгарыштарын силер буга чейинки бир нече сабактарда таанышкансыңар. Бүгүнкү сабагыбызда ошол математика боюнча негизги тесттеги бөлүмдө кездешүүчү экинчи бөлүктүн тапшырмалары менен тааныштырганга аракет кыламын. Кайталайм. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, математика боюнча негизги тест өзү эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө тапшырмалар кандай форматта келээрин жана айрым тапшырмалардын чыгарылыштары менен силер өткөн сабактарда таанышкансыңар. Бүгүнкү сабакта мен силерге ошол математика боюнча негизги тесттин экинчи бөлүгүндө кездешүүчү тапшырмалар кандай форматта болоорун жана алардын айрымдары менен тааныштырамын. Анда эмесе экранга көңүл бургулачы. Мынакей экранда ошол математика боюнча негизги тесттин экинчи бөлүгүндө келүүчү тапшырманын форматы көрүнүп турат. Адегенде тапшырманын же суроонун тексти жазылат. Астында 5 жооп сунуш кылынат. Ушул жооптордун ичинен бирөө гана туура болуп эсептелет. Анда эмесе бүгүнкү сабакта мен силерге ушул сыяктуу тапшырмадан бир нечесин чыгарып көрсөтүп көрөйүн. Мынакей балдар, экранда бир тапшырманы көрүп турасыңар. Ичинде 10 жумуртка бар корзина жерге кулап кетип, жумурткалардын кандайдыр бир бөлүгү жарылып калды. Берилген жооптордун кайсынысы жарылган жумурткалардын санынын, жарылбагандарынын санына карата катышын көрсөтө алат. Астында 5 жооп сунуш кылынган. Ушул тапшырма математика боюнча негизги тесттин экинчи бөлүгүндө кездешүүчү тапшырмалардын форматын көрсөтүп турат. Анда бул тапшырманын чыгарылышын мен силерге төмөнкүдөй формада көрсөтөйүнчү. Адегенде жумурткалардын жалпы санын карап көргүлө. Корзинанын ичинде баардыгы биригип адегенде 10 жумуртка болгон экен. Көрүп атасыңарбы? Андан кийин корзинанын ичиндеги жумурткалардын кандайдыр бир бөлүгү жарылып калыптыр жерге түшүп. Жарылган жумурткалардын санын мен белгилеп алайын. М деп белгилеп алайын. Ал эми жарылбагандарынын санын N деп белгилеп алайын. Анда жарылган жумурткалардын санынын жарылбагандарынын санына карата эмнесин жазышыбыз керек экен? Катышын, мына мен астын сызып көрсөтүп атам. Анда катышы десе М бөлү N деп түшүнөсүңөр. Жакшылап карап тургула. М бөлүнгөн N деген катышты карап туруп, анда мен бир бөлүк жумуртканы X деп белгилеген болсом, Mx плюс Nx барабар 10 деп жазып алсам болот. Бул жерден X'ти кашаанын сыртына чыгарсам, кашаанын ичинде M плюс N калат. M плюс N көбөйтүлгөн X барабар 10. X'ти таба турган болсом, балдар, 10 бөлүнгөн M плюс N болот. Бул тапшырманын чыгарылышына жакшылап көңүл бургула. Жалпы жумурткалардын саны 10 болсо, жарылгандардын саны менен жарылбагандардын санынын суммасы 10го бөлүнүш керек экен. Анда эмесе биринчи жоопту текшерип көрөйүнчү. Мынакей 5 бөлү 3 дегенди көрөлүк. M'дин ордуна 5ти, N'дин ордуна 3тү койсом 8, 10ду 8ке бөлсөм бүтүн сан чыкпайт. Балдар, жумуртканын санын көрүп аткан журда бул жерде 10 бөлүнгөн 8 бөлчөк сан болуп калып атат. Бул жообу боло албайт. Экинчи жоопту текшерип көрөйүн. 4кө 2ни кошсом 6, 10ду 6га бөлсөм дагы бүтүн сан чыккан жок. Натуралдык болуш керек эле да, бул жерде көрүп атасыңарбы? 3кө 4тү кошсом 7. 10ду 7ге бөлсөм дагы натуралдык сан чыкпайт. Ошондой эле 1ге 2ни кошсом 3, бул учурда дагы бүтүн сан чыккан жок. Анда эмесе Г жообун карагылачы балдар. 2ге 3тү кошсом 5, 10ду 5ке бөлсөм 2. Бүтүн сан чыкты. Жумуртканын саны, мына, ушул жообунда гана бүтүн чыкканын көрдүңөр. Туура жообу Г гана болуп эсептелди. Башка жоопторун көрүп көрдүңөрбү? Мына, биз жогоруда карап өтпөдүкпү? Катышты көргөндө М менен N'дин суммасын табасыңар дагы, корзинанын ичинде канча жумуртка болсо, ошол жумуртканын санын суммасына бөлүп көрөсүңөр.
Башка жооптордун биринде дагы бүтүн сан чыккан жок. Мына азыр Г жообу гана туура болуп эсептелди. Анда бул тапшырманын туура жообу катары силер Г деген жоопту беришиңер керек болот. Мына мен жазылышын көрсөтөйүн. Туура жообу катары Г деп белгилейсиңер. Демек, математика боюнча негизги тесттеги кездешүүчү тапшырмаларды аткарган учурда сөзсүз түрдө эле башынан аягына чейин чыгарылышын толук жазыштын зарылчылыгы жок. Мүмкүн айрым тапшырмалардын чыгарылыштарын логикалык жол менен эле эсептеп таап алсаңар болот. Азыр көрдүңөрбү? Корзинанын ичиндеги жумурткалардын санын жарылган жумурткалардын саны менен жарылбаган жумурткалардын санына болгон суммасына бөлгөндө натуралдык сан кайсыл учурда чыкса, ошол туура жообу болуп эсептелерин көрдүңөр. Биздин учурда бир гана жооп канааттандырды, ал Г экендигин көрдүңөр. Эми дагы ушул экинчи бөлүктөн кездешүүчү дагы бир тапшырманы силерге көрсөтүп көрөйүн. Карагылачы. Эгерде П жана К бүтүн оң сандар жана П'нын кубу көбөйтүлгөн К'нын 4-чү даражасы барабар 2000 болсо, анда П плюс К кандай маанини кабыл алат деген тапшырма кездешиши мүмкүн. Астында 5 жообу сунуш кылынып атат. Анда бул тапшырманы аткарыш үчүн силер адегенде 2000 деген санын жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратып алалык. Мынакей, 2000ди жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратууну силер математика курсунан эле билесиңер. 2000 деген сандын акыркы цифрасы 0 болуп атат. Жук цифра. Демек 2 деген санга бөлсөк болот. Жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун ыкмасын силер буга чейин эле үйрөнгөнсүңөр. 2000ди 2ге бөлсөм 1000 чыгат балдар. 1000 дагы 2ге бөлүнөт. 1000ди 2ге бөлсөм 500 чыгат. 500'dü da 2'ge bölsök bolot. 500'dü 2'ge bölsök 250 çıgat. 250'ni 2'ge bölsök 125 çıgat. 125 baldar emi 2'ge bölünböyt. 2'den kийинки kelgen jönököy san 3. 3'kö bölünöbü tekşeрип көрөлүчү. Оз 2. San 3'kö bölünүш үчүн sandын цифраларынын суммасы 3'kö bölünүш керек эле. 1'ge 2'ni кошсом 3, 3'kö 5'ti кошсом 8. 8 3'kö bölünböyт. Анда бул сан 3'кө бөлүнбөйт. 3'төн кийинки жөнөкөй сан 5 балдар. 125'ti анда 5'ке бөлүп көрөйүн. 125'ti 5'ке бөлсөм 25 чыгат. 25 да 5'ке бөлүнөт. 25'ti 5'ке бөлсөм 5 чыгат. 5'ti 5'ке бөлсөм 1 чыгат. Анда 2000 деген санды биз жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыраттык. Бул жөнөкөй көбөйтүүчүлөрдү каноникалык түрдө жазып коеюнчу. 2'nin 4-чү даражасы көбөйтүү 5'тин кубу деп жаздык, э? Бул жерде силер маселенин шартына кайрадан кайрылгыла. Мынакей, P'нын кубу K'нын 4-чү даражасы барабар 2000 деген шартында берилген. Азыр көрдүңөрбү? P'нын кубу 2000 болсо 5'тин кубу деген көбөйтүүчүгө ажырап туруп атат. Анда бул жерде силер P барабар 5 экен деп жазып алсаңар болот. Бул стандарттуу эмес эсеп, көрүп атасыңар балдар. Ал эми K'нын 4-чү даражасы менен 2'nin 4-чү даражасын көрүп турасыңар. Бул жазуудан силер K барабар 2 деп жазып алсаңар болот. Анда P плюс K'нын суммасын табышыбыз керек болчу да бизде маселенин шартында же тапшырманын шартында. Анда P'нын ордуна 5'ти, K'нын ордуна 2'ни койсок 7'ге барабар болду. Көрдүңөрбү, бул тапшырманы кантип аткардык? P плюс K барабар 7 экен. Жооптордун арасынан карап көрөйүнчү. Мынакей Б жообу туура болду. Анда тестте жообун белгилегенде туура жообу деп Б'ны белгилейсиңер. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, ушул мен силерге азыр көрсөтүп өткөн тапшырманын чыгарылышында силерге белгилүү болгондой, P менен K'нын мааниси берилбесе, анда 2000'ди көрдүңөрбү, жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратып туруп, анан салыштыруу менен P менен K'нын маанисин адегенде таап алдык. Андан кийин гана суммасын таптык. Демек, ушул сыяктуу тапшырмалар кездешкен учурда силер ойлонушуңар керек экен, кайсыл ыкма менен табуу ыңгайлуу болот деп. Дагы бир мисалга көңүлүңөрдү бургум келет, анда эмесе экранга көңүл бургула. Мынакей балдар, экинчи бөлүктүн дагы бир эсебин көрсөткүм келип атат. Эгер логарифм 5 негизи боюнча 5 плюс x барабар 5 болсо, анда x канча болот деген суроо турат. Астында 5 жооп сунуш кылынган. Бул тапшырманы чыгарыш үчүн адегенде логарифманын негизги касиеттерин кайталашыңар керек болуп атат. Логарифм 5 негизи боюнча 5 деген канчага барабар экендигин билиш үчүн
Силер 11-класста балдар логарифм а негизи боюнча а барабар 1 дегенге барабардыкты билсиңер. Бул логарифмалардын негизги касиеттеринин бири. Мында а 0дон чоңса жана а 1ге барабар эмес. Кайталайм. Логарифм а негизи боюнча а барабар 1 деген негизги касиеттердин бири менен таанышсыңар. Тапшырмада берилген логарифма 5 негизи боюнча 5 дегендин ордуна мен 1 деп жазып койсом болот экен. Плюс x барабар 5'tin өзүн жаздым. Бул жерде бир белгисиздүү теңдеме x'ти табыш үчүн 5'тен 1 дегенди койсоңор болот. X барабар 4. Мынакей биздин берилген тапшырмабыздын туура жообу жооптордун арасынан карап көрөлүчү. Г жообу экен. Анда бул тапшырманын туура жообун Г деп белгилеп алдык. Демек ушул сыяктуу тапшырмалар кездешкен учурда көрдүңөрбү балдар? Мен башында тапшырмалардын категориялары кайсы бөлүмдөрдөн келерин көрсөткөн болчумун. Бүгүн азыркы тапшырмада биз алгебра жана анализдин башталышы курсунан кездешкен логарифмалардын негизги касиеттеринин бирин колдонуп, анан тапшырманы аткардык. Азыркы тапшырмада туура жообу Г экендигин көрдүңөр. Анда эмесе мен дагы бир кийинки тапшырманы көрсөтүп көрөйүн. Экранга көңүл бургула. Мынакей, урматтуу бүтүрүүчүлөр, тапшырманын башында дегенде кошумча шарт берилип атканын көрүп турасыңар. Мен окуйун. Төмөндө берилген шарт 4-5 суроолорго тийиштүү. Кайталайм. Төмөндө берилген шарт 4-5 суроолорго тийиштүү. Ал кайсыл шарт экендигин силер көрүп турасыңар. Тик буруштуу рамканын ичинде турган шарт бул жерде кошумча шарт. 80 метр бийиктиктен ыргытылган резина тобу өйдө секирген сайын өзү түшкөн бийиктиктин жарымынча көтөрүлөт. Кайталайм. Жакшылап көңүл бургула. 80 метр бийиктиктен ыргытылган резина тобу өйдө секирген сайын өзү түшкөн бийиктиктин жарымынча көтөрүлөт. Бул шарт 4 жана 5 суроолорго экөөнө тең тийиштүү экен. Анда 4 суроонун өзүн окуп көрөлүк. Жерге 5 жолу урунгандан кийин бул топ кандай эң чоң бийиктикке метр түрүндө көтөрүлө алат? Тапшырманын шартын кайра бир окуйун. Жерге 5 жолу урунгандан кийин бул топ кандай эң чоң бийиктикке көтөрүлө алат? Ал үчүн чыгарылышында мен силерге төмөнкүдөй топту көрсөтөйүнчү балдар. Мынакей топ А дегенде кошумча шартта берилгендей 80 метр бийиктиктен ыргытылат экен. Ар бир жерге түшкөндө жарымынча бийиктикке чейин көтөрүлөт деп атат. А дегенде көрдүңөрбү? 80 метр бийиктиктен түшкөн топ А дегенде 40 метр бийиктикке көтөрүлөт. Жарымынча деп атпайсыңарбы? Анда биринчи түшкөн учурда канчага көтөрүлгөнүн жазайынчы. 80ди 2ге бөлөм 40 метрге көтөрүлөт. Көрдүңөрбү? Кайталайм. Биринчи жолу жерге урунганда топ 40 метр бийиктикке көтөрүлөт. Андан кийин экинчи жолу урунганын көрөлүк. Экинчи жолу урунганда анын да жарымына чейинки бийиктикке көтөрүлөт. 40-тын жарымы силерге белгилүү болгондой 20 метр бийиктикке чейин көтөрүлөт экен экинчи урунганда. Үчүнчү жолку урунганын билгенде эсептей аласыңар силер. 20-нын жарымы балдар. Көрүп атасыңарбы? Үчүнчү жолу урунганда 20 бөлүү 2 деп эсептейсиңер, 10 метрге чейинки бийиктикке көтөрүлөт экен. Ал эми 4-чү жолку урунганда анын жарымына 10-дун жарымы болсо 5 метр бийиктикке чейин көтөрүлөт. Ал эми 5-чи жолу урунганда 5 метрдин жарымынча бийиктикке, башкача айтканда 5 бөлүү 2, 2,5 метр бийиктикке чейин көтөрүлөт экен. Ушул тапшырманын аткарылышына жакшылап көңүл бургулачы балдар. Тапшырманын шартында 80 метр бийиктиктен ыргытылган резина тобу өйдө секирген сайын өзү түшкөн бийиктиктин жарымынча көтөрүлөт деген кошумча шарт берилген. Биз тапшырманын жообунда жерге 5-чи жолу урунгандан кийин бул топ кандай эң чоң бийиктикке көтөрүлө алаарын табышыбыз керек эле. Биз мына чыгарылышында көрсөттүк. 5-чи жолу урунгандан кийин бул топ 2,5 метр бийиктикке чейин көтөрүлө алат экен. Жооптордун арасынан карап көрөлүчү. Мында дагы Г жообу экен. Туура жообу деп силер Гны белгилейсиңер. Эми балдар, ушул төмөндө берилген шартты 4 жана 5 суроолордо колдонууга мүмкүнчүлүгүңөр бар экендигин силер тапшырманын алдында көрсөттүм беле. Анда эмесе кийинки силер чыгаруучу тапшырмада дагы ошол эле шартты колдонуп дагы чыгарып көрөлүк. Кийинки 5-тапшырманы карап көргүлөчү.
Мен тик бурчтуу рамканын ичиндеги шартты жазып койдум. 80 метр бийиктиктен ыргытылган резина тобу өйдө секирген сайын өзү түшкөн бийиктиктин жарымынча көтөрүлөт деген шарт бул тапшырмага да тиешелүү экен балдар. Алгачкы жолу түшө баштагандан тартып, жерге 5-чи жолу урунганга чейин бул топ кандай жалпы аралыкты басып өтөт? Бул тапшырманын шартына жакшылап көңүл бургула. 5-чи жолу урунганга чейин бул топ кандай жалпы аралыкты басып өтөт дейт. Бул тапшырманын чыгарылышын көрсөтүп көрөйүн. Мына балдар, А дегенде 80 метр аралыкты басып өткөн. Көрүп атасыңар да. Демек жазайын, биринчисинде 80 метр деп жазам. Биринчи урунганга чейин 80 метр аралыкта өттү. А экинчи урунганда анын жарымынча бийиктикке чейин көтөрүлөт да. Бирок көрдүңөрбү? 40 метрге көтөрүлүп, кайра 40 метр жерге түшөт. Ошондуктан мен 40 көбөйтүү 2 деп жазып, 80 метр экендигин көрсөтүп атам. Үчүнчү учурда балдар 20 метрге көтөрүлүп жарымынча, кайра 20 метрге жерге түшүш керек топ. Анда 20-ны 2-ге көбөйтөм. Төртүнчү учурда 10 метрге жарымынча көтөрүлүш керек эле да. 10 метрге өйдө көтөрүлүп, кайра 10 метрге жерге түшөт. Ошондуктан мен 10 көбөйтүү 2 деп жазып алам. Бешинчи учурда 10-дун жарымы 5 метрге көтөрүлүп, кайра 5 метрге жерге түштү. 10 метр. Ушул жерден балдар, силерден сурап атат тапшырманын шартында. Алгачкы жолу түшө баштагандан тартып, жерге 5-чи жолу урунганга чейин бул топ кандай жалпы аралыкты басып өтөт? Демек суммасын табалык. 80 метр, анан 80 метр 40 плюс 20 плюс 10 барабар 230 метр. Бул жерден бир нерсени байкагыла. 80 метр бийиктиктен жерге түшкөндө биринчи жолкусунда 80 метр аралыкты өттү. А экинчи ыргытылганда анын жарымынча 40 метрге көтөрүлүп, кайра 40 метрге жерге түшөт. Ошондуктан мен 40 көбөйтүү 2 дедим. Үчүнчү учурда 20 метрге көтөрүлүп, кайра 20 метрге түшөт. Ушул сыяктуу кылып эсептедик. Ошондо бизде туура жообу В экендигин көрүп турасыңар. Анда бул тапшырманын туура жообу В деп белгилейбиз. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүнкү сабагыбызда биз математика боюнча негизги тесттин 2-чи бөлүгүндө кездешүүчү тапшырмалардын форматы менен тааныштык жана ошондой эле бир нече тапшырмалардын чыгарылыштары менен тааныштык. Кийинки телевизиондук сабактан жолукканга чейин саламатта калгыла.